Урматтуу бизнес медиа KG YouTube каналын жана ошондой эле Instagram, Facebook баракчасынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү, бүгүн биз Ат баш ой базарына келдик. Бир сыйра уулардын баарын кыдырып, анда санда жерлеринен тартып өттүк. Баларды сүртөн көрүп чыктык. Балдар кымбаттады, арзандады. Бул нерсени билем десеңиздер, видеонун башынан аягына чейин толук түрдө көрүп, өзүңүздөр жыйынтык чыгарып, көз карашыңыздарды комментарийга жаза кетиңиздер. Жана ошондой эле сөзсүз түрдө каналга каттала кетиңиздер. Маалымат катары айта кетейин. Бүгүн күнгө жекшемби 9 август 2026 жыл. Баарыңыздарга жагымдуу көрүү каалайбыз. Берсин, урматтуу туугандар. Могул торпок 81 000 сомго кетиптир. Бука торпок. Как раз акча санап жаткан жеринен тартып үлгүрүп калдык. Кана байке, жөн турган торпогуңуз канча деп атасыз? Жөн турган торпогум 85. Жөн турган торпоктун баасы 85 000 сом экен. Көрдүңүздөр моюнча торпок. 80ге бербей атам. 80ге? 80ге бербей жатабыз дейт. Мына как раз биякта келип бирөө сурап аткан экен. Бул азыркы бүгүнкү базардын болуп жаткан таризи. Жигит бай, булардын балары канчадан? 130. Үчөө теңби? Үчөө тең 130 000 сомдон деп кармап турган экен. Анча кемчиликтерине көз чумабыз. Анткени кемчилик баарыбызда эле бар. Канча чейин сурап атат? 125 чейин сурап атабы? 125 000 сомго чейин сурап атат дейт. Мына урматтуу туугандар. Мунун ошондо жаштары кандай болуп калды? Үчөө теңби? Могул 3 тууган уй экен. Калган тигил экөө бышты дейт. Көрдүңүздөр. Бул азыр ошол оюн салып жаткан мезгил экен. Тоодон келгенге эле түшүнүп калды дейт. Негизи аз эмес дейт. Мен да кызыгып сурап көрдүм, тышап койгон экен. Канча деп атасың мунун баасын? 130 000 сом. Канча чейин сурап атат? 115 000 сомго чейин сурап атышкан экен. Мунун жашы ошондо кандай болуп калды? Бышты. Жашы бышты экен. Көрдүңүздөр урматтуу туугандар. 65 тууган. Урматтуу туугандар, мына могу ургачы торпок экен. Баасын 65 000 сом деп кармап турган мезгил экен. Канча чейин сурап атат? 57ге сурап. 57 000 сомго сурап атты ушул торпокту. Бул базардын болжолдуу түрдө баалары. Кана байкези, кунажыңыз канча деп атасыз музоосу менен? 120. Урматтуу туугандар, музоосу эркек экен, ушундай болгон кунаажын баасы 120 000 сом дейт. Биринчи торпок окшойт бул. Биринчи торпок экен. Канча чейин сурашты? 110 000 сомго чейин мына сураш дейт. Чакан ушундай болгон кунаажын экен. Аке, сиздикин канча деп атасыз? Музоолуңузда? 150 000 сом торпогу ургач экен, Уй канчаны тууган уй? 5 тууган экен. Мындай чыкканда бул 5-чи торпок окшойт. Көрдүңүздөр. Бир сыйра көрүнсүн. Канча чейин сурашты? Баа чачтыбы? 45, 145 000 сомго чейин мына ушуну сураш дейт. Баа келген экен ошого чейин. Кана экен, мунун баасын канча деп атасыз? Музолу 150 000 сом. Торпогу эмне? Ургач экен, Торпогу ургачы. Канчаны тууган уй бул? Экинчи торпок экен, мына көрдүңүздөр, урматтуу туугандар. Канча чейин сурап атат? 130-140. Ушул баанын тегерегинде сурап жаткан мезгил экен. Молчу? Бул тоодон түшкөн уй окшойт, Бул эмне жашы? Бышты. Жашы бышты экен, тоодон түшкөн этти уй. Баасы 150 000 сом дейт. Канча чейин сурашты муну? Эртең мененби? 145 000 сомго сураган экен эртең менен. Мына ушул уйду. Могу, мына урматтуу туугандар, могу уканы мен жаңылыш эле угуп калбасам, 165 000 сомго алынган экен. Мына көрдүңүздөр, көрүнүшүн. Бирок жакшы оңолгон экен, жакшы болуп калган бука экен. Мына урматтуу туугандар, маалымат катары айтып кетейин. Бир сыйра көрсөтүп тарып кетейин. Монда букалар, монда болгон көлөмдөгү тай бышты букалар көп кирген экен. Бирок мунун баары сатылып өтүп кетип, могул жерде байланып турат. Мына көрдүңүздөр, чоң букалар түрү менен бар экен. Бирок тилекке каршы булардын баасын сурайлы десек, ээлерин таппай койдук. Балким ээлери эгер көрүп калсаңыздар, комментарийга бир сыйра жазып, маалымат берип кетсеңиздер дагы жакшы болот. Мына көрдүңүздөр, мояка чейин букалар жакшы эле кетип жатат. Тет жакта дагы бир топ баш букалар байланып турат. Бирок тилекке каршы ээлерин тапкан жокпуз.
Мына урматтуу туугандар, кунажын истеп жаткандарга же баасын билебиз дегендерге. Могу жерде 2 баш кунажын бар экен. Баалары 115 миң сомдон дейт. Канча чейин сурашты? 105 чейин. 110дон болсо берет элек дейт. 105 миң сомго чейин сурашкан экен. Тетиги алынбас канча? 105 миңге берем аны. Болчу эле. 105 миң сомго беребиз дейт. Бирок сүйлөшүү жолу бар дейт. Эгер алам десеңиздер. Могу болсо канча дедиңиз? Музол уйду. 185 миң. 185 миң сом деп жаткан экен. Торпогун көрдүңүздөр. Торпогу чоң, бука торпог экен. Бул канчанын тууганы уй ошондо? Жок деги уй. Экинчи, үчүнчү баласы экен, көрдүңүздөр. Буга мындай сураштыбы? 170 миң. Берди. 175 миң сом баа берген экен буларга. Я. 145. Молар бүт ушундайбы? Мына могул уй баасы 145 миң сом деп кармап турат дейт. Ошол баага берем дейт. Бүт бар теңби? Экөө. Ошондо бул мына могул экөө, музол экен, музолорун көрдүңүздөр, экөө тең ургач окшойт, музолор. Экөө тең ургачы, баалары 145 миң сомдон дейт. Мунун жаштары канча уйлардын? Жаштар Биринчи, экинчи туут уйлар. Канча чейин баалып келди? Баа чыгарды канча чейин сурашты? 135. 138 миң сомго чейин мына могул уйду сурады. Бул семиз уй канча деп атасыз? 40га берем. Жайлоодон келген, ушундай болгон эттүү уй экен. 140 миң сомго беребиз дейт. Жашы канча ошондо? Жашы бышты тууй элек экен. Мына бир сыйра көрдүңүздөр. Боласыңар. Баасы 110 миң сом экөө тең эле. Урматтуу туугандар, ушундай болгон эркек бука торпоктор баалары 110 миң сомдон. Канча чейин сурап атат? Канча чейин сурап атат? Канча? 95ке экөө тең. 95 миң сомго сурап аткан экен. Мына бир сыйра көрүнүштөрү. Мына ушундай. Эки кандай болот баалары? 165 миң сомдон дейт, урматтуу туугандар. Монда ушундай болгон дагы музол уй бар экен. Музол сургач окшойт, эркекпи? Музолсу эркек экен. Бул канчанын тууганы? Жашы? Я. 5-6 тууган уй экен. Мына көрдүңүздөр. Канча чейин сурашты? Баа деле чыгара элек экен, баа чыгара элек экен азырынча. Бирок уже базар кетейин деп аякталып бараткан мезгил.